Чикаго шаарындагы трейн экен. Бул Чикаго шаарында 5-6 эле линия бар. Көп видеолордо айтканбыз, көк, жашыл, кызыл, сары деп бөлүнөт. Манхэттенде болсо 50дөй, 100дөй, 150дөй маршруттар бар. Жаңы эле турдук. Азыр Чикагоны кыдырып, жакшы жерлерин көрүп алып, Кудай бурса эртең жолго чыгабыз. Мекендештерге чоң салам. Мына Чикагонун даунтаунуна келдик. Мына коноктор суктанып атат, көчөтөн бери эле суктанып атышат. Уже Руслан суктанып атып, уже суктандын кычым түгөнү баштады дейт. Бүгүн бир жакшыраак кыдырып алалы, э? Ооба. Ай, карагылачы. Мына облачный воротага бартабыз. Келген туристтердин баардыгы ушул жерге келгенге аракет кылышат. Мурда ковид учурунда жаап салган. Мына бул жакта Кыргызстандан келген конокторубуз абдан сонун сүрөттөрдү кылып атат. Эс алуу абдан сонун жүрүп атат. Иә. Прямой эфир бүттү? Жок, прямой эфир бүткөн. Мен да чыгарып койдум прямой. Мына Русландагы прямой эфирге чыгарып туугандарга, досторго, мекендештерге көрсөтүп атыптыр, э? Туура. Абдан керек да. Келгенден кийин көрсөтүш керек. Жакшынакай нерселерди. Погода да аябай жакшы болуп турбайбы? Күн чыгып, бирок шамал болуп турат, муздак шамал. Бирок абдан жакшы болуп турат да, күн тийип, элдин маанайы жакшы, туристтер абдан көп экен. Анда силердин дагы жолуңар ачык экен да. Эми ойлойм, жаман адам эмес. Абдан жакшы, э? Жакшы эс алып атабыз, жакшы күндөр. Бүгүн жакшылак бир эс алып алып, Кудай буйрса анан эртең шашпай жолго чыгабыз, э? Кудай буйрса. Анан сиздер Ниагара водопадына барып эс аласыздар да. Будан ары Кудай буйрса Ниагарага барабыз. Анан кийин Нью-Йоркко барабыз, Кудай буйрса. Анан өзүбүздүн Кудай буйрса Кыргызстанга учуп кетебиз. Жакшы. Достор, дагы бир жолу баарыңыздарга чоң салам Чикаго шаарынан. Мен ар дайым айтам, мекендештерге насип болсун деп. Көп мекендештер кайрылып калат да. Европанын ар кайсы бугун бурчунан, Россиядан, Кыргызстандан, Казакстандан, Япониядан, Турциядан бардык мекендештерге мен ак жол каалайм. Жаратканыбыз насип кылсын. Мен бул жакка сиздерди келсин деп атканым, биз көргөндү сиздер да көрүңүздөр. Бул жакта баары жакшы. Мен Американын тышкы саясатын билбейм, а ички саясаты абдан жакшы. Ар бир адамга жакшынакай мамиле кылышат. Жакшынакай жумуштарды таап, бутка туруп, кийин Кыргызстанга барып салыңыздарды кошсоңуздар болот. Анча мынча кейтерлер чыгып айтат ба, эмне эле чакырып атасың, Кыргызстанда киши калбай калат деп. Ар бир адам өзү чечет да, келеби, келбейби. Келем деген адамдарга биз ак жол каалашыбыз керек. А келбейм деген адамдар анда Кыргызстанда жакшынакай турмушун өткөрүш керек.
Дагы Чикаго шаарынын көп жакшы жерлеринде болобуз. Баарыңыздарга чоң салам, ийгилик, аманчылык, ден соолук, барчылык, токчулук дегендей. Мына дос балага Чикагонун абдан сонун жерлерин көрсөтүп жүрөм. Кечке жукта бул жакта абдан кооз болот. Мына элдердин баары ковид учурунда буну жаап салган тегеректеп. Азыр баары ачык. Туристтердин баары келип, суктанып, эс алып жүрүшөт. Баардык келем деген мекендештерге ак жол, ийгилик насип болсун. Келип жок дегенде Американын элин көрүп, жерин көрүп, маданиятын көрүп, анан эс алып Кыргызстанга кете берсеңиздер болот. Кыргызстан алга. Көптөн бери жанына келе элек. Бай ковид учурунда жаап койгон. Азыр мына элдер баардык астына келип, астынан да сүрөткө түшүп, видео тартышып, абдан суктанып атышат.
Анча-мынча суық. Азыр Starbucks бар екен, кофе ішіп алып. Дағы аралайбыз. Бұл жақта деле турбай. Мияқтан күн тиіп жақсы көрінбей атат да. А бұл сторонасы абдан жақсы көрініп атат. Бири-бирине күлүп атат да. Бири-бирине күлүп атышат да. Мына небоскребтордун арасы. Азыр мояққа чықсақ, где-то бір жарым көчө бассақ, абдан қооз жерлер пайда болады. Бұл болса метрлар екен. Паркинг қымбат екен бұл жаққа. 2 саатқа $14 екен. А если еще... Ой-ой-ой, красота! Мына мияқта Трамп деп жазылып тұрады. Телефонда памяттер азайып атат. Суқтану күчөп атат. Абдан қооз жерлер пайда болып жатат. Дос балам көп мамлекеттерде болып тұр, бірақ Америка действительно абдан қатты өнігіптір деп айтып жатат. Қараңыздарчы, қооздықты. Тетігіл жерде екі оқшош кукуруза оқшаған здание бар, мен кукуруза деп қоям. Бұл жақта Трамп деп жазылып тұрады. Bir имарат қоқшабайды. Арғандай конструкцияда салынған имараттар екен. Бұл жақта кішінекей паромдар тұрады. Мұндайынан барып тұру, онан Мичиган көліне қосылып кетеді екен. Аз эле уақыт қалды. 4-5 сааттан кейін кетебіз. Ес алып, ертең жолға шығабыз. Дағыр жол мекендештерге чоң салам. Достор, біз Lexus'тың дилеріне келгенбіз, жөніле. Lexus'тың бағаларын біліп қойолу деп. Қазір мояқта деген Lexus LX 500 тұрады. 2018 жыл екен. Қычыраған состояние екен. Ичин бір сере көріп көрөбүз. Қап-қара кожа. Бұл S-класс екен да, Lexus'тың S-классы. Ох, кожа жыттанат екен. Азыр мен сіздерге басын көрсетіп берем. Дискisi кричит. Мияқта мына LS 500 деп тұрады. Азыр басын көрөбүз. Мына арт жағында. Так. Басы бұл жақта жазылып тұрады. 2018 жылғы Lexus LS 500 69.995, почти 70.000 екен. Бұл жақта olsa NX 300 тұрады. Lexus екен бұл дағы. Спорт дейді. Мұның азыр басын көргенге әрекет қылады. Мұның басы бар бекен же жоқ бекен, я? Мұның басы бар бекен же жоқ бекен? 45.000 бекен. 45.000 екен. 45.000 екен. Ичин бір сере көріп қойылды. Мұнда екен. Мұның ішін бары қара салон екен, кожаный сиденье. А мұның не деген машина? Бұл екешікті по тип спортивный машина ғой дейм. Lexus қанша екен бұл? 2018 жылғы Lexus LC 500 дейді. 86.987 екен да почти. Екешікті екен. Ичинасы олырт бекен же болбойт бекен? Болот екен ичинасы.
артында сиденье бар екен, бирок абдан эме экен. Кичинекей экен. LC 500 дейт. Бул салонда машиналар аз экен. Biz 570 көрөлү деп келгенбиз. Lexus 570 болсо жаңы чыккан 600-чү Jeep Lexus'ты көрөлү деп келсек жок экен. Азыр заказ берсеңер, эмдиги жылы даяр болот дейт. Кап, мына жылдыз Lexus'ты көрөйүн деди эле. Айдап кетейин дегенде. Так болбой калбады. Эмен сурап көрөлү деп атасыңарбы? Азыр мен мыякты бир сере көрүп келейин. Бул жактагы машиналарды карап көрөлү. Бул жакта дагы бир машина турат, азыр көрөбүз. Көк свет экен. 2021 жылкы экен. Lexus RC FT 90.000. 91.000 экен да почти. Бул дагы эки эшиктүү экен. Lexus RX 350 дейт. Кыргызстанда да бар болуш керек мындай машиналар. Азыр көрөбүз канчанчы жылкы экен. Баасы чото көрүнбөйт. Бул 2022 экен. Жат жаңы машина экен. Масло экен. 55.000. $55.000. Бул дагы масло машина экен, бул дагы машина экен. Ак светте турат. Ак светте турат. Азыр баасын көрөбүз азыр. Баасы деген 54.000 экен бул дагы. 2022 жылкы. Калган машиналардын баары эшикте экен, салондо болгон ушул машина экен. Русландын 570 бар экен, 2020 жылкы. Анан ошонун баасын салыштырып көрөйүн деп атайын келсек жок экен. Бул жакта 2018 жылкы Lexus бар экен, GX 460, 58.000, почти 59.000 экен. Абдан кымбаттап кеттир машиналарчы. Мындайлар где-то 25-тин тегерек эле, азыр 58-59 болуп кеттир. Кымбаттап кеттир машиналар. Конокторду Чикагодагы эң чоң бир моллордун бирин алып келдик. Өткөндө келгенбиз, абдан чоң мол. Мына мякта Мессис деп турат. Ичине киргенде бул зданияга дагы, тиги зданияга дагы проходтор бар. Бул жактан өтө беребиз. Біз сымылда деп кірелі. Бұл жақта тамақ ішкен жер екен. Бұл жақта көптөгөн фирмалардың бутиктері бар. Puma, Adidas каалаган. Бұл жақта апакайлар жакшы көргөн кийимдер бар екен. Примерно алсақ, мондай курткалар $250 екен. Бардығы. Бааларының бары бирдей екен. Нью-Йорк деп турат. Нью-Йорк 44. Бұл жақта дағы бір Нью-Йорк деп турат. Бааларын көрсөтүп коеюн. $250.
Молдун ичинде атайын бутсы саткан отдел бар экен. Азыр мен сиздерге бааларын көрсөтүп коеюн. Мына бутсулар турат $90 экен. Кээ бирлөрүнүн баалары жазылыптыр, кээ бирлөрүнүнкү жазылбаптыр. Бул жакта жалаң Адидастар экен. Түрлөрү менен турат. Ичинде экен баасы $95. Көбүнчөсү эле $95 экен. Могул жерде $80 Адидас турат. Бул жакта $100 дейт. Бул жакта Адидас $60. Бул жакта да $100 дейт. Бул жерден азыр мен мына New Balance деп фирма көргөм. Руслан кызына ушундай New Balance деген бутса алды. Кызы жактырат экен Бишкектеги. Бул жакта жалаң $50 экен. Түрлөрү менен турат. Фасондору ар кандай экен. Булардын баары $55 экен. Баасы жазылып турат, могу катардын баары. Бул жакта $100 бутсулар экен. Ак, кызыл, көк, жашыл. Бул $110 экен. Мыякта $75. $100. Мекендештерге көрсөтүп коюн деп атам. Америкада фирменный бутиктеги ар кайсы түрдөгү бутсулар. Мыякта Nike'тар $80. Бул жакта $60 бутсулар кетти. Бул жакта $80 дейт. $160. Бул жакта жалаң Nike экен. Nike'тарды көрөлү. Мына фирменный жазуусун жазып коюптур. Кайсынын баасы? Мына мыякта $65. Nike'тар. Бул 75. Бул $110 экен. Бул жакта жалаң Адидастар экен. $90. $90. $150. $90. $120 ылдыйга түшүрүптүр $90. Бул жакта кайсы фирманын бутсулары бар экен жазып коюптур. Adidas, Nike, анан кете берет экен. Puma, Reebok деп, New Balance деп. Дагы бир жолу Чикаго шаарынан кечки салам достор, мекендештер. 2 күндүк эс алуубуз жакшы болду. Бүгүн эс алуучу жерге келдик. Кудай буйрса азыр эс алып алып, эртең менен эрте Агаяны көздөй чыгабыз. Аман эсен Кудай буйрса жетели. Андан кийин Руслан үй бүлөсүн алып алып, план боюнча Ниагарага барып, эс алып, андан ары Нью-Йоркко барып, анан Кыргызстанга учуп кетет. Өткөндө сиздерге сөз бергендей, азыр туристический виза боюнча анча-мынча талдайлы. Руслан, Жылдыз өзлөрүнүн ойлорун айтып сиздер менен бөлүшсүн. Кана Руслан мырза? Саламатсыңар. Урматтуу биздин Алмаздын көрүүчүлөрү, YouTube көрүүчүлөрү. Эми виза боюнча суроо болуп калды. Мен өзүмдүн баягы жеке кантип виза алганымды айтып кетсем, будан 5 жыл мурун тиги жолдош балдар виза берип койбойсуңбу, Америкага барабыз деп калды. Анан кийин макул деп Кыргыз концепт компаниясы бар. Ошого кайрылып, кайерде кыздар бар экен, $30 берсең полностью данныйларды толтуруп, анкетаны толтуруп берет экен. Анан кийин жана онлайн регистрацияга коюп берет экен.
Анан кийин хорошо деп баягы анда достор айтты да, ушундай кылсаң анкета толтурат, анан кийин айткан убагында барып киресиң деп. Анан толтургандан эле бир айга жетпей эле кыздар чалды. Баланчы убакта киресиз, бизге уже кат келди почтага, ушунча убакта киресиң деп. Анан кийин эч ойдо жок эле барып документтерди тапшырдым. Анан кийин ага чейин анкета толтуруп атканда ар кандай суроолор болот. Ошондолорго жооп бериш керек да. Туура баягы эмне жумуш кыласың, эмнелериң бар, анан кандай Америкага кандай иш сапар менен барасың, туризмби же башка иштерби деп, же по бизнесу деп. Анан ошо анкетаны толтуруп, жакшынакай мен болсом баягы жөн эле берип койгом да, как есть жазып, баланча жерде жумушум бар, баланча недвижимосттер бар, счетто акчалар бар. Анан кийин дагы эмне, эмнеге баратасың дегенде анкетага ошентип жазып койгом. Дүйнөнү баардык дүйнөдөгү бүт кандай десем шаарларды, баягы Европаны кыдырып келгенбиз. Анан кийин башка баягы Азияны да кыдырганбыз. Анан мындай караганда ушу Япония менен эле Америка калыптыр. Анан Американы кыдырып келиш керек, как турист катары. Көрө элекпиз Американы деп, ошол анкетага жазгам. Анан кийин булар баягы бир ай текшерет окшойт адамдардычы, чемдешет депчи. Анан кийин менин оюмча бул ошо бир ай текшерип, эмне кылып атат бул, действительно бул туризм менен барабы же кээ айтканда калып калабы деп. Анан караса менде бүт биякта бизнес бар, үй бүлө биякта, ата-эне биякта. Мен ойлоп атам, булар без проблем эле баягы берет депчи. Анан барсам эле эки эле суроо берди. Аңызча билесиңби деп. Аңызча билбейм дедим, переводчик бергиле. Анан Америкага эмне визага бердиң, эмнеге барасың? Айттым. Ушундай мен жакшы көрөм баягы дүйнө кыдырганды. Ушу карап көрсөң Америка эле калыптыр, анан Япония калыптыр. Америкага барып келиш керек. Ошондой эле машина аренда алып алып кыдырайын деген оюм бар. Кыдырып кайра келем деп эле жооп бердим. Анан баягы кирип атканда $160 төлөйсүң. Анан кийин айтты сразу эле мында кагазындай даярдап коюптур. Баягы мурунтан эле даярдап койсо керек. Давай баягы бир ай бекерден бизди текшерген жок да. Анан ошо кагазды жылдырып койду, барып $45 төлө. Силерге 5 жылдык виза бердик деп. Переводчик аркылуу. Анан барып эле ошол жерден эле $45 төлөдүм, общий $205 болду. Айтты, анан паспортун 3 күнөйүн алып кетесиң деп. Ошо 3 күнөйүн алып кеттим. Анан кийин ана барабыз, мына барабыз деп отуруп, убакыт өтүп кетти, анан ковид башталды. Анан ошол барабыз деген өзүм кеткен жокмун, анткени баягы үй бүлө менен барып келейин деп, балдарымдыкы, аялымдыкы визасы жок болчу. Анан аларга айттым, давай виза бергиле. Анан 2 жыл мурун виза берген. Ушундай эле кыргыз концептке барып толтуруп. Анан проблема жок эле кичүү кызыма, анан кийин келинчегиме 5 жылдык виза беришти. Ошентип эле ана барабыз, мына барабыз, ковид башталып калды, билесиңер. Бүт дүйнө бири-бирин жаап, границаларды эч жакка кое бербей. Анан эми мына ПЦР алдык, ага чейин баягы вакцинация алганбыз 2 этап. Ошону даярдап алып, анан кийин барып келели деп чечтик. Анан как раз кызыбыз каникулга чыгып калды. Каникул үчүн барып келели деп бир 3 жумага аттандык. Ошол анан кийин келдик.
ойда одай эле баягы мурунку опыт бар дегендей машинаны заранее алып тиги аэропорттон бронировать этип, отельдерди бронировать этип, өзүбүзгө маршрут коюп, каяка барабыз, 2 жуманын ичинде каяка жетишебиз эсептеп көрсөк, ушул чыгыш жакта эле жетишет экенбиз да. Американын чыгышы. Бул чыгыш бул Нью-Йорк, Вашингтон, бияк ылдый жагы Майами, анан кийин ушул Огайо, Чикаго. Ошолго эле жетишип атабыз. Ар бир шаарга 2-3 күндөн токтогондо эле ошончо убакыт өтүп кетет экен. Жол убактысы бар. Тиги север на юг дегендей билинбеген менен бири 3-3,5 километр болуп кетет экен. Анын баарын бир күндө өтө албайсың. Ар бир штатка жатып, шаарларды көрүп. Ошентип, Кудай буйруса эми бияктан мен Алмаз экөөбүз чогуу политехте окуганбыз. 5 жыл чогуу окуп, анан кийин Америкага кетип калды. Кеткенден бери ошо 12 жыл көрүшпөптүрүк. Телефондон сүйлөшүп эле жатчык. Анан мен бир ос айткам Алмазга, ушинтип биз баратам десем, ой кел, заранее айтып кой, келгенде обязательно мага кайрыл, чогуу жүрөлү, жок дегенде 2-3 күн бололу деп. Ошол Алмаздыкына конокко келип калдык. Алмаз эми Чикаго өзүңөр барбай эле чогуу барып келели, өзүм алып барып келейин, өзүм көрсөтүп келейин деп баягы өзү достчулукту баягы адамгерчилиги менен жүр деди. Анан кийин жүр деп атса кантип подкаст бересиң? Хорошо, барып келелик, чогуу барып келелик. Тем более уже биякта 9 жыл канча 10 жыл болду, 10 жылдан бери. 10 жыл кетти да. 10 жылдан бери Америкада жашап атса, тил билет, каяка барышты билет. Анан жеңилирээк болот да. Анан өзүнүн машинасына салып алып келди Чикаго. Азыр эми ошол 2 күндөн бери кыдырып, баягы жакшы жерлерин баарын көрсөтүп, Чикагонун мен деген жерлерин Кудай буйруса көрдүк. Аны деле видеодон силер көрүп аткан чыгар. Тартып атат, Кудай буйруса чыгарат анда YouTube каналга. Ошол чогуу көрдүк, эми Кудай буйруса бүгүн түнү алып эртең кайра Огайо көздөй чыгабыз. Аякта келинчеги тамак жасап турабыз дейт. Анан Кудай буйруса кыргыздын тамагын жасайбыз дейт. Плов менен күтүп алалы дейт. Аяш. Анан кийин ошо обед кылып алып, анан кийин Ниагаранын көздөй айдайбыз. Аяка где-то 6 сааттык жол экен. Ниагарский водопад деген жакшы жер бар. Американын север жагында болуп калат. Ошону көрүп алып, аякта 1-2 күн болуп, анан кийин Кудай буйруса Нью-Йоркко келип, машинебизди тапшырып, аренда алган. Ошо аэропорттон эле алганбыз. Аябай баягы бизге жеңил болсун деп. Кайра аэропортко эле тапшырып эле болду. Анан кийин сразу через Стамбул, Түркүш аркылуу учуп келгенбиз. Через Стамбул Бишкекке учуп кетебиз. Кудай буйруса эми батыш жагы алып атат Американын. Кудай буйруса мен визам өзү бүтүп атат, уже жайында бүтөт. Мен ойлойм, без проблем виза берет болуш керек. Берсе, келинче мен кызымдыкы дагы 2 жыл бар виза. Берсе, эмдигисинде Кудай буйруса также Алмаз менен Лос-Анджелеске учуп барсак, Алмаз ошол жактан Кудай буйруса тозолом дейт. Лос-Анджелести, Калифорния, тиги игровой кайсы эле? Невада штаты, Лас-Вегас. Лас-Вегас, каньоны деп коет экен, баягы Техаста аябай жакшы жерлер бар экен. Кудай буйруса эмкиде кененирээк 3 жума эмес, мен ойлоп атам, бир 2 ай убактап ошол батыш жагын кыдырыш керек. Ошол Алмаз. Кудай буйруса пландар ошондой. Чоң рахмат, мына Руслан дагы шашпай, майдалап бардык нерсени айтып берди тур виза боюнча. Анан Русландын жубайы
мен аяшкам жылдызда дагы кошумча сөздөр бар болуш керек, өзүнүн ою менен бөлүшүп, эми туристический виза болбосо дагы Америка боюнча кандай өлкө экен, кандай ойдо калды, өзүнүн ою менен бөлүшүп койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Алмаздын подписчиктери. Биз абдан разыбыз. Бизде деген мындай мощная держава Америка деген өлкөдө жакшы көп бир 5-6 штатты көрүп кеттик. Аракет кылып көрүгүлө. В любом случае возможности никогда 100% гарантия болбойт, но попробовать стоит. Барыли, просто посольствага барып, подать на визу. Может быть, это биринчи жолда не получится, может, во второй раз. Но даярданып, барын сураштырып, барып учуп кеткен элдерден, Алмаздан деле көп суроолорго жооп берет, айтып берет го, кызыктырган суроолорду билгендердин баарын мен маалыматтарды жолдорун айтып берет. Ошо биз болсо кыйналган жокпуз. Бул өлкөнүн кызыктуу нерселери көп экен. Абдан көп жаратылышы дагы абдан кооз экен. Канчадай баягындай океандарды көрдүк, озераларды көрдүк, реки, токойлор чыгып, коздугу просто бесконечно экен да, көрө берсе болот. Причем ар бир штатка токтоп, шашпай, ар бир шаарда эле канча достопримечательность бар экен. Музейлердин эле түрү канча. Бул чоң мамлекет баягы чоң вложение кылыптыр. Бир паркына эле бүгүн бир паркына бардык. Ал паркына эле канча гектар жер вложили, почти 450 миллион доллар, да? То есть, ну, бул жакта деген ар бир любой эмени история калтырыптыр да, можно полностью проследить историю развития страны. Поэтому это аябай маленький промежуток времени, 3 жуманын ичинде жетишпейт да, для этого көп келип, поэтому бул жака не только как туристы, жашоо үчүн иштеп, это страна возможностей, где можно себя реализовать 100%. То есть не только в плане отдыха, а так иштеп кетип, өзүнө бутуна туруп, еще туугандарга жардам берип, тем более жаштарга, наверное, рекомендуем. Жаштарга бардыгы жолдун баары ачык. Иштегенседен коркпой эле, барын всегда надо пробовать, рисковать. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому welcome to America. Абдан сонун, абдан сонун айтып берди Жылдыз. Бир-эки суроо, дополнительный бир-эки суроо берейин дагы, ошо менен интервьюбузду аяктайлы. Макул. Кайсы штат эң жаккан штат? Американын бир көп штаттарын кыдырдыңар да. Эң жаккан штат кайсы штат болду? Ну, наверное, всегда первое впечатление кайсы производит. По-моему, видимо, если бы сразу запад учуп келсек, биринчи впечатление ал жактан болуп калмак. Но так как мы северо-востоктон баштадык, ну и в принципе по, наверное, посещаемости деле, хоть и столица Вашингтон, но впечатление производит Нью-Йорк. Нью-Йорк — это город, наверное, город мечты. Нью-Йорк — это ассоциируется с Америкой. Поэтому Нью-Йорктон, наверное, любой и турист, и любой гиши Нью-Йоркту көрүш керек, поэтому очень сильно впечатлил Нью-Йорк.
А так в каждом городе өзүнүн изюминкасы бар экен. В моей душе осталось о каждом маленьком городке, о каждом даже небольшом штате очень-очень жакшы мындай в памяти калды, жакшы нерселер калды. Например, штат Огайо очень мындай тынч, спокойный, таза штат экен. Нью-Йорк аябай мындай город Чикаго, это бири-бирине мындай город небоскребов, урбанистический аябай развитый, финансовый, туристический центрлер экен. Шондуктан, ну, конечно же, Майами дагы абдан жакты, эмне дегенде ал жакта абдан аябай жылуу экен, сууга түшүү, пляжный отдых жакшы экен. В общем, бардыгы жакты Алмаз. Жакшы, э? Бир эмени даже Бөлө албайсыңар, бөлө албайсыңар, кандай болсоңар. Бир Нью-Йорк жагып калат, бир Майами жагып калат, бир Чикаго жагып калат. Абдан чоң рахмат. Анда боско бир суроо берели дагы бүтүрөлү. Чикагодан эң бийик имаратка чыктык, 103 этажга. Баш айланган жокпу? Лифт менен кеткенде кичине баягы кулак тунат экен. Анткени аябай баягы ылдамдык менен көтөрүлөт экен 103кө. Бир 1,5 мүнөттө чыктык го дейм. 103кө. Ошондо кичине кулак баягы тунат экен. Тунат, түшүп келатканда да. Түшүп келатканда да. Эми бул тамаша суроо болуп атат да. 103 этажга чыгып, күн сайын эле адам 103 этажга чыга бербейт да. Жок, чыккандан мурда берде именно спец лифт болот атпайбы? Чыкканда тез чыгып атат да. Ушундай ылдамдык менен чыгат. Адам көнбөгөн адам кичине кулактары тонуп, баш айлангандар баш айланып кетет. Түшүп атканда да ошондой баягы бат түшүп атпайбы? 1,5 мүнөттүн ичинде түшүп кетет. Көнбөгөн адамдар кичине өзүн ыңгайсыз сезет да. Мен да ошону байкадым да. Кулак түнөт түшөт экен да, өйдө чыгып баратканда ылдый чыгып баратканда. Калгандары жакшы. Абдан сонун жакшы интервью болду. Кудай буйрса дагы визаларын узатса, Русландар келишет, ошондо дагы мындан да башка интервью жасайбыз. Анда Американын күн батыш жагынан кезигебиз достор анда. Сиздерге чоң рахмат. Ак жол Кыргызстанга жакшы жетишиңерге тилектешпиз деп интервьюсту бүтүрөлү, Сиздерге чоң рахмат.